Assalamualaikum dostlar, barыңыздарга чоң салам. 3 жума иштеп үйгө келдик. Бир 3 күн болду го дейм. 3 күн мурун заказ берсем, көчө күнү биздин офиске чыдап кеттир. Үйдөгүлөр офистен алып коюптур. Азыр мен сиздерге көрсөтөм достор. Фонарик деген бул Imeland деген фирманын фонари экен. Imeland MS18 деген фонари экен. Жана мен сиздерге айткандай люмен менен эсептелинет. Кичинекей фонариктер бар, 100 люмен, 300 люмен, 400, 500, 1000 деген люмендер бар. Анан күчтүү фонариктер бар, 10 000, 20 000 деген. Дүйнөдө мындай 100 000 люмен деген фонарик бар экенин жаңы эле билдим. Азыр мен сиздерге ушул фонарикти полный обзор кылып, сиздерге көрсөтөм. Үйдүн ичинен да күйгүзүп көрөм. Азырынча жарык. Анан кеч киргенде дагы эшикке чыгып, күчтүүлүгүн көрсөтөм. Бир ок менен эки коёнду өлтүрөлү деген сыяктуу. Азыр фонарикти көрсөтүп коюп, биздин үйдүн жанында бир 40 мүнөт алысыраак экен. Мол бар, ошо молго барабыз, молду бир сыйра көрүп келип, ага чейин кеч болуп калат. Анан бул фонарикти эшикке алып чыгып, күйгүзүп, канчалык жарык берет экенин байкайбыз достор. Анда эмесе өзүнүн мындай кичинекей чамаданчыгы бар экен. Азыр чамаданчыкты ачалы. Ичинде мындай фонарик бар экен достор. Бул фонарик оор. 1 килограмм 900 грамм, ошон үчүн атайын асынып алган ремешогу бар экен. Зарядный устройствосу бар экен. Мындай зарядный устройствосу бар экен. Андан кийин бул жакта инструкциясы бар экен. Инструкциясын окудум. Бул жакта режимдери абдан көп экен. 700 люменден башталат экен. Мынакта 700, анан 2000 люмен, 5000, 10000, 22000, 30000, 60000, анан 100000 люмен. Бул турбо деп коет. Эң жарык күйгөнү. Азыр фонарикти алып чыгалы дагы бир сыйра көрөлү. Мындай фонарик экен достор. Бул жагында дагы бир запасной 2 резинка бар экен. Аны да көрөбүз. Азыр муну жаап туруп, үстүнө фонарикти коюп туруп, анан сиздерге көрсөтөйүн. Мына фонарик ушундай фонарик экен достор. 1 килограмм 900 грамм. Бул жеринен чечилет экен. Чечилип турган бул батарейкасы экен. Аккумулятор деп коебу. Много зарядный бул деген зарядный устройство бул жерге сайылат экен дагы, анан токко сайып батарейканы зарядталаш керек экен. 4 саат зарядталаганда полный батарейка болот экен. Ана мен сиздерге бул жактан окуп берсем, жана 700 деген эң кичинекейин слабыйын күйгүзгөндө бул 14 саат 52 мүнөт экен. Ана ошентип кете берет экен. Канчалык жарык күйгөн сайын, мына 9 саат, 6 саат, 3 саат, анан 100 люмен болгондо эң жарыгы постоянный күйгөндө 1 саат күйөт экен. 1 саат бою жап-жарык кылып турат экен. Анан зарядтаган жери атайын мындай крышка менен жабылат экен. Бул жерде жазылып турат Imeland MS18 деп турат. 18 деген 18, бул жакта 18 ийылды күйгүзүүчү бар экен. Ушундай фонарик заказ бердик Amazon'дан. Азыр күйгүзүп көргөнгө аракет кылабыз. Анда кайсы жерден күйгүзүп көрсөк, үйдөн могу коридорго туруп азыр күйгүзүп көрөлү достор. Мына могу коридорго туруп күйгүзүп көрөлү. Муну бир жолу бассак, бул деген эмеде турат экен. Лок деп турат.
Муну 5 жолу басыш керек экен. 1, 2, 3, 4, 5. Ошондо бул кулпусу ачылат экен. Кулпусу ачылгандан кийин мына 2000 люмен деп турат. 2000 люменден башталды. Мына жарыкты ушундай берип атат, достор. Азыр деген карап туруңуздар. Андан да жарыгыраак болду. Бул канча люмен болду экен? 5000 люмен экен. Мына 5000 люмен деп жазылып турат. Андан кийин мындан да жарык кылабыз, азыр карап туруңуздар. Бул 10000 люмен экен. 10000 люмен болгондо эле мына жарыктыгын көрүп атабыз. Андан кийинкиси болсо бул 22000 люмен экен. Абдан жарык болуп калды. Андан кийинки баскыч биздики 30000 люмен. Абдан жарык болуп калды. Андан кийинки баскыч 60 болуш керек. Ой. Анан 60ка жеткенде уже фен иштей баштады. Анткени ысыйт да. Ысыганда муздатыш үчүн мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. 60000 люмен. Азыр күндүз, эшикте күндүз болуп турат. Үйдүн ичи жарык, бирок үйдүн ичин абдан жарык кылып атат. Азыр эң акыркысын 100дү көрөбүз. Достор, мына 100 люмен. Мына өзүңүздөр көргөндөй, көздө уялат экен, абдан жарык болуп көрсөтөт экен. Анан кечинде эшикке чыкканда да көрөбүз. Азыр көрүп атасыздар. Абдан жарык кылып көрсөтөт экен. Мына эшиктен жарык кирип атат, ага карабай андан да жарык кылып атат. Анан бул жеринде, эки жеринде, бул жеринде фен бар экен. Бул жеринде фен бар, оны ошо фен иштетип ысыганда анан муздатып турат экен, достор. Мына ушундай. Америкада дүйнө боюнча эң жарык күйгөн Imelent MS-18 деген фонарикти сиздерге көрсөттүм. Анан бул ремешокторун алып, оор да булчу. Ошондо атайын ремешок таккан жери бар экен. Бул жерге бир ремешогун тагат экенбиз. Бир ремешогун бул жака тагат экенбиз дагы, экинчисин бул артына тагып коет экенбиз. Анан минтип астын алса болот экен. 1 килограмм 900 болгон үчүн салмагы абдан оор экен. Көп эле фонариктерди билебиз, бир эле ийелди турат. Бул жакта болсо көрүңүздөр 18 ийелди. Анан кечинде дагы молго барып келгенден кийин сиздерге дагы эшикке чыгып бир сыра көрсөтөм, достор. Анда азыр даярданып жолго чыгабыз. 40 мүнөттөн кийин молдо болобуз. Give it to me like Достор, эшикте суук. Анда молду көздөй кеттик. Мол жерде бир Range Rover машинасы турат азыр. Range Rover машинасын көрүп коюп жолго чыгалы. Канчанчы жылкы болду экен бул? Жаңы окшойт, номери да жок экен. Mitsubishi Range Rover деген жаңы машина окшойт. 27 hard, bitch. Агая абдан суук экен. Биз ылдыйкы штаттарда жүрүп, жылуу жерге көнүп калыптырбыз. Футболкачан жүрдүк эле ылдыйкы штаттарда. Бул жакта болсо курткачан жүрөбүз. Toyota дейт. Жаңысы окшойт бул дагы.
Кеттик. Машинанын ичкичине жылып калды болуш керек, үйдөгүлөр чыксын. Жолдун баары тайгак экен. Оба. Достор, мына дронду да алып алдык. Фонарикти да алып алдык. Биз келатканда может кеч болуп калат, анан күйгүзүп көрөбүз. Биринчи магазин экен. Коуч деп коет экен, жылан. Сумкалар, кошелектор, рюкзактар сатылат экен. Бүт эле 60% скидка экен. Азыр канча турса, ошонун баасынын 60% скидка экен. Мыякта, например, коуч деп турат, көрдүңүздөр, коуч. $398 экен. Коуч деп фирменный нерселер экен бардыгы. %65% скидка дейт. Например, могу $378 экен. Булар абдан кымбат магазин экен, бирок бардыгы накта кожа болуш керек. Жумшак кожаный перчаткалар экен. $142 экен. 70% скидка. Ошондо 30% төлөйсүңөр. Качествосы укмуш экен. Жакта мына жылан коуч деп 60%, 65, 70, 75%. Бул жакта Old Navy деген атайын кичинекей балдардын дүкөнү экен. 30%, 10%, 20%, 40%, 50% скидкалар экен. Бул жакта кичинекей балдардын джинсылар экен. Кийимдер абдан көп экен. Баш айланат. Ичи дагы абдан чоң экен. %30% скидка болуптур. Баалары 39, почти $40 экен. $40 30% скидка. $5 кен 20% скидка кен. Так, баасы $22 кен, 40% скидка. Кичинекей балдарга атайын столик коюп коет экен. Бул жака карандаштардын баарын жийип, анан сүрөт тартканга барактарды коюп коет экен. Салимушка жа өзү
Ушунун баарын боеп чыкты. Ушуларды боеп үйгө алып кетсе болот. Бул жакта толтура жаңы барактар бар экен. Кийим издеп жүрөсүңбү? Кийим издеп жүргөн турбайсың алымышка. Гана ашчы. Футболка жакшы футболка экен. $2 кейін гана. Ушундай футболка аласың азыр, Ушундай футболка, ана хыбы, шымдардан, кофталардан алып атат салымышка. Territoriyası abdan çoğun eкен. Кыдырып жүрсең түгөнчүдөй эмес экен. Анан көп магазиндерди өткөрүп атабыз. Муякта жалаң шлепка саткан магазин экен. Бул жакта да өткөрүп атабыз. Эшикте абдан суук болуп жатат. Бул жакта жалаң спортивный товарларды сатат экен. Бул Агая штатына арналган магазин экен, абдан чоң. Бейсболкалар, свитерлер, футболкалар, жалаң жазуулар менен. Кээ бирөөнө жагатпаш керек ушундайлар. Жазуулар менен. Примерно могу футболканы карап көрсөк, футболка $27 экен. Стикерлер. Ар кандай номерлер менен 12 14 дейт. Ар кандай соревнованиялар болгондо Агаянын болельщиктер ушул жактан кийим кийип анан барышат экен, жана бейсбол, американский футбол деген сыяктуу. Мына 13-чү, 16-чы дейт. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take you for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's a season. And I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move when yeah. I get so tired of making me take a night, but taking is all that I'll do cause of you. I let you show, don't let you in on my life. I tell you the things that you need to know. I know you like that, I know you need that. The way you're moving your body, don't need your feedback. I know it makes sense, don't know I play pretend. I guess that seasons change. Nike firmasının magazini. Altmış dokuz, 59, 59, 59,
59, жалаң эле 59 экен Nike'дыкы. 49. Бутсулардан көп нерсе жок экен, моолардын бүт бары бутс экен. Футболкалар екен Nike'дікі $230. Достор, biz жаңы эле үйдүн жанына келдик. Машинадан жаңы эле түшүп атабыз. Мына могул жерде Салиманын кичинекей фонариги бар, ошону күйгүзүп атам. Мына Салиманын фонариги. Жерди ушундай көрсөтөт. Кыргызстанда дагы фонариктер ушундай күйөт. Мына сиздерге көрсөтүп атам. Азыр мен болсо дүйнөдөгү эң жарык немени күйгүзөм. Фонарик мына көрдүңүздөрбү? Эң кичинекейи. 7000 люмен. 7000 люмен. Азыр деген кийинки баскычка кеттик. Так, жарыгыраак болду. Мыякта 2000 люмен деп жазылып турат. Мына 2000 люмен өзүңүздөр көрүп атасыздар. 2000 люмен. Кийинкиси так, кийинкиси 5000 люмен. Мына 5000 люмен. Андан кийинкиси мына андан да жарык болду 10000 люмен. Мына көрдүңүздөрбү? 10000 люмен. Андан мындан кийинки жарык уже 22 люмен, 22000. Көрдүңүздөрбү? Абдан жарык болуп атат. Азыркы кийинки баскычты кеттик. Бул 30000 люмен. Ай, эмне деген жарык, караңыздарчы. 30000 люмен. Так, азыр деген мына фен иштей баштады. Бул 60000 экен, 60000. Азыр кийинкиси 100000. Мына карап туруңуздар. Мына 100000 люмен деп жазылып турат. Ай. Мындай жарык. Не деген жарык, карагылачы. Машинанын 3-4 машинадагы мындай жарык бере албайт. Абдан жарык. Мыякта фен иштеп атат. Анткени 100.000 болгондо өтө ысык болуп калат. Мына өзүңүздөр көрүп аткандай. Не деген жарык. Атеяка чейин кетет. Не деген жарык. Мына өчүрдүк. Үйгө кирели достор. Мейлиңиздер эчтеке көрүнбөй калды. Кийинки видеодон жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.